жана кадырлуу коноктор. Комуз өнөрүн аздектеген азыркы мезгилдин залкары, комузчусу, обончу, аткаруучу, бир нече китептердин автору, көптөгөн сыйлыктардын жана наамдардын ээси, Каракөңгү айылынын кулуну жана сыймыктуу аксакалы Зайнидин Иманалиев агабыздын Кутман Курак 75 жашка толгон заманыбыздын залкары аттуу мааракесине кош келиңиздер. Алдыңыздарга дүркүрөгөн кол чабуулар менен Иманалиев Зайнидин Сабитовичти чакырып алалы. Эки бөлүктөн турмакчы. Биринчи сыйлык тапшыруу расмий бөлүк, экинчи көңүл ыргактары аттуу агайдын обондуу ырларынан турган музыкалык бөлүк. Анда иш чараны ачып берүүчү сөздү Кош Төбө айыл аймагынын айыл өкмөт башчысы Талантбек уулу Талгарга ыйгарабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу Курбек Камчиевич, урматтуу коноктор, ардактуу айылдаштар. Залкар комузчу, обончу, аткаруучу Зайнидин Иманалиев Сабитович атабыздын 75 жылдык мааракесин ачык деп жарыялап коюуга уруксат этиңиздер. Анда эмесе кийинки куттуктоо сөздү Кочкор райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Камчиев Курбанбек Камчиевичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү салтанаттын катышуучулары. Залкар комузчу, обончу жана аткаруучу Зайнидин Иманалиев 1947 жылы Кочкор району Каракөңгү айылында туулган. Бала чагынан эле комуз күйлөрүн угуп, ынтызарланып чоңойгон. Жүздөй обон, жети күй чыгарган. Чыгармалары жагымдуу, угуучулардын жан дүйнөсүн коштоого алган лирикалык маанайда. Өзү комуз, аккордеон менен коштоп ырдайт. Айрым чыгармалары эстрадага салынган, көптөгөн республикалык конкурс, фестивалдардын жеңүүчүсү, көптөгөн мамлекеттик сыйлыктардын ээси. Зайнидин Иманалиевичтин 75 жылдык мааракеси менен өзүмдүн атымдан, мамлекеттик администрациянын атынан жана ошондой эле Кочкор району элинин атынан чын дилимден куттуктайм. Сизге кааларым бекем ден соолук, узун өмүр, келечегиңиз кенен болсун. Ушул чыгармачылыгыңыз өркүндөйбөсүн. Ушул кыргыз эли үчүн, кыргыз жери үчүн кызматыңызды кылып, элдин алкышында жүрө бериңиз. Эми райондук маанидеги сыйлыктардын баарын байкебизге тапшырганбыз. Азыр эми ушул өзүбүздүн атайын алып келген белек тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Уруксат берсеңиз, биздин Кош Төбө айыл өкмөтүнүн ардактуу атуулуу наамын ыйгаруу аземинде сиз тапшырып берип койсоңуз. Айыл аймагынын ардактуу атуулуу наамын сунуштоо жөнүндө Кош Төбө айыл аймагынын ар тараптан өсүп өнүгүшүнө салым кошкон, коомдук пайдалуу иштерге активдүү катышып келген инсандарды ардактуу атуу наамына сунуштоо жөнүндө Кош Төбө айыл аймагынын айылдык кеңеши токтомулат. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмери
комузчу Иманалиев Саидинге Нарын облусунун ардактуу атуулу Коштөбө Нарын облусунун ардактуу аксакалы Коштөбө айыл аймагынын ардактуу атуулу наамы берилсин. Залкар комузчу, обончу жана аткаруучу Иманалиев Занидин Сабитовичтин баскан жолу жана өмүр баяны менен тааныштырып коюуга уруксат этиңиздер. Иманалиев Занидин Сабитович 1947 жылы 26 январда Кочкор районунун Коштөбө селолук советинин Кара Күнгөй айылында туулган. 1965 жылы Кызылдөбө мектеп интернатын бүтүрүп, 1966-1969 жылдары аскердик кызматты Ленинградда өтөгөн. Аскерде жүрүп 1969 жылдын 25 майында бүткүл Россиялык фестивалга катышып, фестивалдын ардак грамотасын төшпөңгүсүн алып, лауреат болгон. 1969-1973 жылдары Фрунзедеги музыкалык педагогикалык окуу жайын бүтүрүп, Фрунзе атындагы азыркы Аблес Уулу Алайдыр атындагы орто мектебинде музыка сабагы боюнча мугалим болуп иштеп баштаган. Аталган мектепте бир эле учурда музыкалык мектептин филиалы ачылып, бир эле учурда комуздан сабак берет. Азыркы учурда ошол филиалды Занидин Сабитовичтин шакирти Жолдошбек Тиркенбаев жетектөөдө. Иманалиев Занидин Сабитович 75 жашка келгичекти райондун маданият тармагында жүгүн көтөрүштү. Облустук, республикалык обончулардын, комузчулардын кароо сынактарында ар дайым жеңүүчүлөрдүн катарында жүрдү. Юбилейлик конкурстардан 1978 жылы обончулардын 5 ыргай конкурсунун жеңүүчүсү, 1979 жылы республикалык комузчулар конкурсунун жеңүүчүсү, 1989 жылы Токтогулдун 125 жылдыгында жеңүүчү, 1994 жылы Карамолдо Орозовдун 100 жылдыгында жеңүүчү, 1996 жылы Ыбрай Тумановдун 100 жылдыгында жеңүүчү, 2000 жылы Атай Огонбаевдин 100 жылдыгында жеңүүчү, 2010 жылы Атай Огонбаевдин 100 жылдыгында жеңүүчү жана башка көптөгөн конкурстардын жеңүүчүсү аталган. 2005 жылы өзүнүн түзгөн комузчулар ансамбли Түркия өлкөсүндө 128 мамлекеттин ичинен конкурста алтын медал менен жеңип келишкен. Агартуу системасында 48 жыл кызмат өтөгөн. Бир эле учурда комуз өнөрүн дүйнөгө таанытты. Көптөгөн комузчуларды өстүрдү. Иманалиев Занидин Сабитович гастролдо болгон өлкөлөрү: Францияда бир канча жолу, Англия, Бельгия, Швейцария, Швеция, Канада, Норвегия, Греция, Испания, Турция, Италия, Австрия, Австралия, Малайзия, Сингапур, Африка, Марокко, Германия, Словения жана Американын 30тан ашык штатында гастролдо болгон. Андан тышкары кымыш өлкөлөрүнөн Москвада, Киевде, Бакуда, Ташкентте, Алматыда да гастролдо болгон. 2016 жылы соңку муундар үчүн комуз деген хрестоматия китебин жазган. Комуз үчүн табылган бул нотаны Иманалиев Занидин Сабитович 32 жыл изденген. Азыркы учурда каалаган мугалим ушул китеп менен сабак өтүп келүүдө. 1984 жылдан эл катуунун отличниги, маданияттын мыкты кызматкери, СНГнын Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ардак грамотасын алган. Нарын областынын Кочкор районунун ардактуу атуулу Иманалиев Занидин Сабитович быйыл 2022 жылы 75 жашка толду. Бүгүнкү күндө Коштөбө айыл аймагынын ардактуу атуулу наамы ыйгарылды. Урматтуу Занидин Сабитович, сизди 75 жылдык маарекеңиз менен чын жүрөктөн өзүмдүн атыман, Коштөбө айыл өкмөтүнүн атынан жана жалпы элдин атынан куттуктап коюуга уруксат этиңиз. Сизге чын ден соолук, узун өмүр каалайбыз.
ушундай залкар комузчу биздин айыл өкмөттөн, биздин айыл аймактан чыкканына биз сыймыктануу менен кабыл алабыз. Ар дайым ден соолукта болуңуз, бактылуу барлык каалайбыз. Биз сыймыктанып, биз сизден үлгү алып, ар дайым жүргүдөй бололу. Дагы бир жолу 75 жылдык мааракеңиз кут болсун. 100гө чыгыңыз. Анда эмесе кийинки сөздү Кош ТБ айылдык кеңешинин төрагасы Азиев Бакытбек Азимжановичке бердим. Саламатсыздарбы, Кош ТБ айыл аймагынын тургундары, саламатсызбы, урматтуу Аким Курбанбек Абдиевич, бүгүнкү иш-чарага куш келипсиздер. Мына бүгүн Кочкор районундагы Молдо Басан Мусманкулов атындагы искусство мектебинин мугалими, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңдирген ишмер, көптөгөн күү жана обондордун ээси, залкар комузчу, чыгаан устат Зайнидин Иманалиев 75 жаш кутман буракка чыгып отурат. Агайыбыз Фрунзедеги музыкалык педагогикалык окуу жайын 1973 жылы аяктаган. Ошол убактан ушул күнгө чейин комуз өнөрүн жаш муундарга талыкпастан үйрөтүп келе жатат. Обончу катары 100дөй обон жана бир нече күү чыгарган. Балдарга арналган комузду үйрөтүү боюнча китептин автору, бир нече чет мамлекеттерге, фестивалдарга, гастролдорго барып өнөрүн көргөзгөн. Өзүнүн туулган айылы Караөңгөй маданият үйүнө ысымы ыйгарылган. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Нарын областынын ардактуу атуулу, Кочкор районунун ардактуу атуулу, Кош ТБ айыл аймагынын ардактуу атуулу наамдарынын ээси. Өзү Карасас айылындагы көп жылдардай бою жашап, Сагынбай Орузбаков атындагы орто мектепте талыкпай музыка сабагынан мугалим болуп иштеп кеткен. Мен жеке өзүм дагы 5 жыл бул агайдын алдынан комуз үйрөнгөм. Мына ошол мектепте айыл өкмөт жана жергиликтүү кеңештин колдоосу менен агайдын намындагы атайын мастер-класс ачылганы жатат. Агай, кутман курагыңыз кут болсун, ден соолугуңуз чың болуп көп жашаңыз. Биз сиз менен сыймыктанабыз. Жалпыңыздарга маалым болгондой, Кош ТБ айыл өкмөтүнө караштуу Карасаз айылында Сагынбай Орозбаков атындагы мектеп жайгашкан. Иманалиев Зайнидин Сабитович ошол мектепте көп жылдар бою эмгектенген. Ошол себептен Карасаз айылындагы Сагынбай Орозбаков ул атындагы орто мектепке атайын класс кабинет Иманалиев Зайнидин Сабитович атындагы класс кабинет ачууга 50 000 сомдун сертификаты. Урматтуу төрагасы, сөзүңүз. Жапон айбек ачык болсун. Биринчи Иманалиев Зайнидин Сабитовичке тапшырып, андан кийин анан мектеп директоруна берсек, туура болот ошондо. 50 000 сом жергиликтүү кеңештин атынан, айыл өкмөтүнүн атынан. Мен Карасазда иштеп жүргөндө ушул бала мектепке жаңы келген мугалим эле. Баскан жолдо арбытат дейт. Мына азыр мектептин жетекчилиги. Ушул кезде. Кудай буйрса бул бала райондогу агартар бана жетектенге чейинки жетчү бала өтүн. Ишиң илгери болсун. Мына ошо жанагы берип аткан классыңды ушул нерселерден жакшы жасап кой. Кийинки куттуктоо сөздү Кочкор райондук маданият бөлүмүнүн башчысы Жазайым Айдекомдога берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу мааракенин катышуучулары, урматтуу Аким Курбанбек Абдиевич, Зайнидин агай, мааракеңиз кут болсун. Сиздей адам көпкө жашаш керек. Мен Кочкорго келгенге чейин
баягы атын уксаң алыстан дейт, жанына келсең бир киши дегенчи. Биринчи жолу Кочкорго маданият бөлүмүнө жетекчи болуп келгенде Зайнидин агай өзү ошол куттуктап келген эле да, эшигимди такылдатып кирип, көзүңдү көрүп коеюн дедим депчи. Анан жакшы насаат кептерин айтты. Мен буга чейин борбордон бул залкар инсандын күүлөрүн уккам, атын уккам, ысымын уккам, Кенже Кубатова эжебиздин окуучулары мыкты экенин уккам. Анан келип бул жакка келгенде мына өзүңүздүн маарифиңизге күбө болуп атабыз. Көп жашаңыз, көп окуучуларыңыз дүйнөнү дүңгүрөтө берсин. Ден соолукта болуңуз, маарифиңиз куттуу болсун. Кудайым буйрса дагы 100 жылыңызды белгилейли. Кийинки сөздү Кош ТБ айыл өкмөт Султанбек Аскар атага берели. Куттуктоо сөздү. Эми туугандар, бул Зайнидин менин ийим болот. Бул кичинекейинде комуз чертип, айдагы ат баштуу аксакалдар чыкырып алып комуз чертирерди. Ошондо мен мындан 5 жашылуумун, ошондо кимдей карап туруп, мен да ушундай комуз болсам деп бир ой кеткен да, бирок азыр ишке ашкан жок. Ага дагы мындай эме керек экен. Анан кийин бул атасы Сабит деле комузчу эмес эле, чоң атабыз деле комузчу эмес эле. Отакан деген чоң атасы эл баккан, эл кадырлаган, аты чыккан. Бул эки оолус Үчүкөл менен кийин Нарын оолусунан аты чыккан чоң Залкар кишилер. Эми Залкар дегенибиз эми биздин чөбөрөсү дагы Залкар деп аталып атат. Эми ошого жараша элдик акын деп атаса жакшы болор эле. Буга Курманбек Камчиевич жолдомо берсе, бул дагы болуп кетер, үмүтүбүздү үзбөйлү. Эми эмне бул 75 жашыбыз футбол дагы көпкө жашап, көп балдарды дагы тарбиялайлы. Көп эле балдарды тарбиялап, филармонияда ырдап жүрүшөт, комуз чертип жүрүшөт, конкурстарды жеңип алып атат. Облустан жанагы айтып кетти, облустан такыр биринчиликти берсиңиз. Бул Зайнидин Иманалиевдин окуучулары кел дегенде башкалары бизге орун жок деп өздөрү үмүтүн үзүп коюшчу. Мына ошого чейин жеткен комуздун эми Залкар боло берсин, элдикти үмүт кылалы, акыры болуп кетер. Үмүтүбүздү үзбөйлү.